Саламатсыздарбы? Угулуп атабы меники? Саламатсыздарбы? Урматтуу бүгүнкү вебинардын катышуучулары. Мен сиздер менен баардыгыңыздар менен көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Негизги биз бүгүн вебинар тууралуу айта кетип турган болсок, бул вебинар онлайн университети платформасынын алкагында жүргүзүлүп жатат. Сиздер билсеңиздер керек, ошо үйрөн ураны менен онлайн университети платформасы карантин убагында иш алып бара баштаган. Мына ушул платформа аркылуу биз мектеп мугалимдерине жана ошондой эле жогорку окуу жайлардын окутуучуларына кесиптик өнүгүүсүнө багытталган атайын бир катар вебинарлар уюштурулуп жатат. Бул вебинарда биз илим тармагында түрдүү тармактарда ар кандай иштеп жаткан биздин кесиптештердин окумуштууларыбыздын изилдөөсү тууралуу, табылгалары тууралуу, ошондой эле коомдогу актуалдуу болуп жаткан көйгөйлөр тууралуу ачык талкууларды уюштурабыз. Сүйлөгөндөрүңүз жакшы угулбай калды. Ошо багадагы түшүнүксүз. Кайра баштан баштайынбы? Баардыгыңыздар айтып койсуңуздар. Мен эми угулуп атабымы сөзүм? Алия угулуп атат, азыр угулду. Айта бер. Жакшы угулуп калды. Кечиресиздер. Башында айтып кеткен Кайра начар угулуп баштады. Такыр угулуп калды азыр. Алия. Алия. Гүлзат эже, эмне болду? Билбейм, азыр бүтө туралыбы Алияны? Алиянын интернети өчүп калдыбы? Болду окшойт. Анда сиз алып бара бересизби? Менин интернетим иштеп эле атат, эмнегедир чыгып кетти. Хорошо. Кезектеги. Мен сөзүмдү уланта берейин, уруксат берсеңиздер. Жакшы эле угулуп атабы мен? Ооба. Кезектеги сөзүмдү уланта берейин. Мына бүгүн ошол башында айтып кеткен эле коронавирус илдети COVID-19 боюнча бүгүн бизге спикерлерибизден баштаптагы ар кандай тажрыйбалар тууралуу сөз кылмакчы. Негизги темабыз COVID-19 боюнча үй шартында кантип дарылануу керектиги боюнча кеңештерди алмакчыбыз. Мен сизге спикерлерди тааныштырып өтөйүн. Биздин спикери Жанат Жапарбекович, медицина илимдеринин кандидаты. Учурда ошо 2013 жылдан бери Германиянын Мюнхен шаарындагы университеттик клиникасында врач-хирург болуп эмгектенет. Биздин Жанат Жапарбекович бизде Кыргызстанда ошо медицина Угулбай калдыбы? Угулбай калды. Алия. Негедир чыгып кетти. Мен түшүнбөй жатам да, вроде баардыгы эле иштеп атат, бирок чыгып кетип атам. Эмне кылалы? Спикерлерге сөз бере бербейбиз. Спикерлерге сөздү бере берели, анда биринчи спикер Жанат Жапарбекович, сизге сөз берилди. Уланта бериңиз. Ушул Германия шаарындагы өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшө кетсеңиз биз менен. Урматтуу мекендештер, мына азыркы күндө ушу аябай көйгөйлүү маселе болуп турат. Семинарга катышып атам. Азыр чалам өзүм. Бүт дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму айткандай пандемия болуп жатат бүт дүйнө жүзүндө. Азыркы учурда ушу Германияда Кудай буйрса, Кудайга шүгүр, бул илдет азайып калды. Бунун негизги себеби бул баягы адам элдин өзү сак болгондугунан. Мен өзүм чалам. Алло, угулуп атабы жакшы? Угулуп атат, сүйлөй бериңиз, жакшы угулуп атат. Ушул элдин өзү
сак болгондугунан жана эрежелерди так аткарылгандыгынан бул илдет абдан азайып калды. Буга үлгү мисалы жакын ушу Европадагы Италия мамлекети аябай чоң үлгү көрсөттү десек болот. Анткени алар өз убагында көп маани бербей буга кийин анан бул илдет аябай көбөйүп кеткенде аябай кыйынчылыктарды көрүп калдык. Ошол себептен Германия ошол Италиядан кийин 6 жума жанагындай чоң эрежелерди киргизип, карантинге бүт нерселерди киргизип, ошонун себебинен азыркы учурда бул абал турукташып калды. Дагы кичине ооругандар бар, бирок саны абдан азайды десек болот. Азыр эми Кыргызстандагы акыбалды карасак, күндөн күнгө чоң көбөйүп келатат. Мен угушума караганда, мына азыр эми 1-2 күн мурун эле элдер көбү ишене баштаптыр. Буга чейин элдер дагы көп маани бербей, ага көп жоопкерчиликти көп маани бербей, байкабай, азыр абал ошого жакындап абдан оор болуп калды десек болот. Мен иштеген шаарда биздин ушул кичинекей бир район деп койсок болот, азыркы күнгө чейин 500 мындай илдет ооругандар болду да, ошолордун ичинен 13-өө мындай айтсак бул илдеттен көз жумду. Бирок алардын баары тең азыр деле айтылып атпайбы, бул ооруган ошол көбүнчө 60-тан ашып калган кишилер, орусча айтканда жана хронический заболеваниялары бар, булардын ичинде жана жүрөк оорулары, жана сахарный диабет деп коет, ошол дагы сопутствующий заболеваниялар барлар адамдар ушуга абдан оор көтөрүшүп, анан ушул илдеттин аягында көз жумушту. Бирок бул 500 адамдын баары больницада жаткан жок. Булардын көбү үйүндө эле жатышты, карантинде болуп. Ушу карантин убагында негизи карантин бул абдан чоң жардам берилди десек болот. Буну эл өз ыктыяры менен, өз жоопкерчилиги менен аткарбаса, мындай учурда медицинадан деле жардам көп бере албай калат экен. Бунун баарын биз азыр көрүп, негизинде айтып жатабыз. Ошол дагы бир жолу карантин тууралуу басым айтып кетсем, Германияда элдер абдан мындай тыкан аткарышты, бүт эрежелерди аткарышты. Мисалы карантин убагында эшикте бир үй бүлөдөн 2 киши гана чыкканга уруксат берилген, андан көп киши болбойт деп. Бүт жерлерде азык түлүк магазиндери болобу, больница болобу, башка бир чоң ишканалар болобу, абдан аралыкты абдан сакташты. Кадимки эле жана бет каптарды тагынышып, ошонун негизинде мен ойлойм, бул ооруну санын абдан азайтышты. Албетте катуу ооругандар да болду. Алардын баары ошол биздин больницага да келип жатышты, реанимация отделениясында. Ошолордун ичинен мен иштеген больницадан бир 10-го чакын оору көз жумду десек болот да. Ошол азыркы учурда эми Кыргызстандагы болуп аткан абал абдан оор болуп турат. Биз сыртта жүрсөк дагы аябай ошо Кыргызстанга абдан көңүл буруп, колубуздан келе турган жардамыбызды көрсөткөнгө даяр болуп турабыз. Дагы суроолор болсо, жакшы эле угулуп атабы мен? Алло. Рахмат, Жанар Жапарбекович, Алия кайра бизге келип кошулдуңуз окшойт. Микрофонуңду ачасыңбы, Алия? Микрофон жок. Микрофон. Азыр. Мынакей, угулуп атабы мен? Вот, эми сонун угулду. Рахмат. Кечиресиздер, менде техникалык каттан маселелер чыгып калды окшойт.
Чоң рахмат, Жанар Жапарбекович. Суроолорубуз болсо, биздин катышуучулар чатка калтырышса, биз ошол бардык спикерлерди угуп бүткөндөн кийин анан суроолорго кезек берсек, кийинки биздин спикерибизге сөз берсек, анда Канат Ишенбек. Саламатсызбы, Канат, барсыз биз менен? Саламатсызбы, ооба, мен бул жактамын. Канат Ишенбек. Канат мырза, сиз ошол эле Германиядагы Gerresheimer Medical Systems компаниясында инженер экенсиз. Мына ошол Германиядагы сиздердин кылып жаткан тажрыйбаңыздар, ишиңиздер, COVID-19 илетине байланышкан ишиңиз тууралуу маалымат бере кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен азыркы учурда Германиянын Herford шаарында Gerresheimer Medical Systems фирмасында инженер катары иштейм. Биздин фирма негизинен вакциналарга жана дары-дармектерге бөтөлкө ампула шприц чыгарат. Ошондуктан биз дагы фирма катары вакцинанын чыгышына даярданып жатабыз. Себеби вакцина чыгып калса, ага бөтөлкөнү биздин фирма чыгарып калышы мүмкүн. Ошол даярдык учурунда албетте биз дагы көптөгөн илимий макалаларды окуп, вирус тууралуу, вирустун дарылары жана вакциналар тууралуу маалыматтарды алып турабыз. Ошол учурда мен Германиядагы эпидемиологиялык абалды абдан жакшы карап байкап жүрдүм. Анан Кыргызстанды дагы салыштырып көрөйүн деп ойлогом. Ошону азыр сизге сунуштап койсом. Кичинекей презентация даярдадым эле. Сиздерге көрүнүп жатабы? Ооба. Германияда COVID-19 вирусунун жайылуусунда 3 фактор каралган. Бул ар бир мисалы вирус жайылып жатат да, анан аны үчүн индикаторлор керек. Ошол канчалык негизи иштеп жатат, вирустун жайылуусун канчалык түшүрүп жатат, канчалык көбөйүп жатат деген ошол 3 индикатордун бири бул вирустун жайылуу индекси болуп саналат. Вирустун жайылуу индекси эгерде бирден ылдый болсо, вирус бир кишиден бирден аз кишиге жугат жана азайып кетет. Эгер бирден көбүрөөк болсо, бир кишиден бирден көп кишиге жугат жана көбөйүп кете берет. Азыр бул диаграммада көргөн бул Германиядагы вирустун жайылуу индекси. Сиз көрүп жаткандай эле Германияда пандемиянын башталышында 3кө чейин чыккан. Демек, бир киши 3 кишиге вирусту жугузган. Андан кийин киргизилген чаралардын негизинде бирден ылдый түшкөн жана биринчи бизде да карантин киргизилген, бирок Кыргызстандагыдай карантин киргизилген жок. Анан биринчи жеңилдетүүлөр мисалы 14-апрелде башталды. Ошол жеңилдетүүлөргө карабай вирустун жайылуу индекси бирден ылдый болду. Мына жакында эле бирден өйдө көтөрүлүп, анан кайра бирден ылдый түштү. Себеби бизге жакын бир жерде мясо комбинатта ошол вирустун жайылуусу аябай көп болуп, 1,5 миң кишиге жугуптур. Бирок азырынча контролдо турат. Бул биринчи индикатор. Экинчи индикатор болсо кишилердин жаңы жугуулардын саны. Жаңы жугуулардын саны Германияда 100 миң кишиге 50ден ашпашы керек. Анткени ошончо кишиге медициналык жардам бергенге Германиянын медициналык системасы даяр, андан өйдө болсо даяр болбой калат. Үчүнчү индикатор болсо бул реанимациялык палаталардын ковид пациенттери менен толушу. Ал болсо 25% деп белгиленген. Ошол реанимациялык палаталардын максимум 23% толушу керек. Бул 3 индикатор негизинде Германияда чаралар киргизилип турат. Мисалы, эгер көбөйүп баратса, анда карантин киргизилиши мүмкүн, же болсо мектептер жабылышы мүмкүн, ушундай болуп турат да. Ушул эле вирустун жайылуу индексин мен Кыргызстан боюнча издеп көрдүм, бирок тилекке каршы эч кандай
статистикалык сандарды таба алган жокмун, ошон үчүн өзүм эсептеп чыктым. Бул диаграммада көргөндөй Кыргызстандагы вирустун жайылуу индекси көргөзүлгөн. Башында эң биринчи Кыргызстанда 13 мартта катталган вирустун биринчи пациенти, биринчи эмес 3 киши катталган Сузакта. Анан 12 андан бир күн мурун 12 мартта чоң иш-чараларга тыюу салыныптыр. 25 мартта болсо Кыргызстанда карантин киргизилген. Ошонун негизинде вирустун жайылуу индекси 1ге чейин түшкөн, бирок байкап көрсөңөр, бирден ылдый эч качан түшкөн эмес. Демек вирус бул бир кишиден бирден көп кишиге жугуп кете берген. Анан комендантский час 10 майда алынгандан кийин акыркы эмени карап көрсөңөр, азыр 1,5 жетип калды. 1,5 деген 100 киши 150 кишиге жугузат деген сөз. Демек вирустун жайылуусу акыркы бир жумада 1ден 1,5 чейин чыгып, абдан олуттуу болуп баштады. Мунун бир канча себептери бар. Бирок дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Мисалы, 2ге чейин карантин киргизбей чараларды көрүп токтотсо болот. Бирок эң негизги себеби менин оюмча бул медицина кызматкерлердин тилекке каршы көп жугузганы болуп саналды. Бул диаграммада көргөндөй эле азыркы күнгө чейин 7094 киши вирус жугузган болсо, алардын 1065 медицина кызматкерлери экен. Бул деген 15% дегенди билдирет. Демек вирустун жайылуусунун бирден бир себеп бул медицина кызматкерлерине керектүү жабдыктарды, маскаларды, ошондой эле өзлөрүн коргогонго кийимдерди берилбегендиктен болуп жатат. Бул биринчи себеп болуп мен ойлоп жатам вирустун жайылып кетишине. Экинчи себеп албетте бул элдин дээрлик көбүнчөсү бул вируска башында ишенген да жок, абдан кайдыгер карады. Ага себеп болуп, бул туура эмес маалыматтардын жайылышы болду деп ойлоп жатам. Анткени реалдуу маалымат таратылган жок тилекке каршы. Мисалы, вирустун жугушу тууралуу абдан туура маалымат таратыш керек болчу. Вирус бул негизинен кишиден кишиге жугат, чүчкүргөндө же ошол абадагы ошо вирусту ташыган кишиден аба аркылуу, ошакта тамчылар аркылуу, аэрозолдор аркылуу жугат. Бул эң негизги себеп, эң негизги жолу. Анан мисалы мен акыркы учурда көп тилекке каршы көп көрүп жатам. Бул асфальттарды дезинфекциялап жатышат, базарларды. Бул андай ал асфальт аркылуу, темир аркылуу жугушу абдан эле аз. Негизи ал аркылуу жугушу мүмкүн эмес. Ошого кеткен каражаттарды, ошого кеткен күчтү бул мисалы маска тиккенге, маска таратканга, элдерди контролдоп, базарларды мисалы бир жерге чогулбагандай базарларда уюштурганга жумшалыш керек деп ойлойм. Ушул эки негизги себеп болду деп ойлоп жатам. Суроолоруңар болсо берсеңиздер болот. Рахмат, Канат мырза, чоң рахмат сиздин маалыматыңызга. Биз суроолорду баардык спикерлерди угуп бүткөндөн кийин берели деп сүйлөштүк эле. Анда эмесе суроолоруңуздар болсо чатка жаза бериңиздер. Дагы бул суроого сизге кайрылабызго деген ниетим бар. Кийинки сөздү мен кийинки спикерибизге берейин. Бул Россиядагы Пирогов атындагы ошо Изүлдө медициналык университетинде врач-анестезиолог, реаниматолог болуп эмгектенген Сулайманова Жанара Денизовна спикерибиз. Сулайман Жанара Денизовна, барсызбы биз менен? Саламатсызбы, урматтуу мекендештер? Сөз сизде. Анда сиз өзүңүздүн маалыматыңызды бере берсеңиз болот. Рахмат. Мен Германиядан дагы уккан коллегаларыма аябай кубанычтамын.
Эң негизгиси биз Германияны карап отурганда эң кубанычта болгонубуз өлүм деңгээли аябай аз болду, бирок ооругандар көп болгон учурда өлүм деңгээли аябай аз болду. Ошон үчүн аябай кызык болду биздин өзүмдүн коллегаларымды укканга Германиядан. Мен өзүм азыр Москвада эмгектенем, анестезиолог, реаниматолог болуп. Бизде дагы COVID-19 15 миңдик эң пигине жетип, биз дагы ушул вспышкадан жаңы чыгып, жаңы карантин тарап баштап атат. Биздин дагы оор акыбалда болуп жүргөн кезибизди эстеп, азыркы жаңылыктарды угуп, аябай ойлорубуздун баары Бишкекте, Кыргызстанда. Биз дагы биякта жүрүп аябай ойлоп, аябай жаман акыбалда болгону бизге да аябай чоң кыйынчылык болуп атат. Биз же бара албай, же эчтеке менен жардам бере албай, ошон үчүн ушул вебинар түзүп, вебинарга чыкканга дагы салым болуп пайдалуу болсун. Эмкиде пайдалуураак болгонго презентация жасаганга аракеттенип, көбүрөөк маалымат бергенге даярданайлы. Азыр дежурстводан чыгып, мен дагы шашып кичине кечигип келдим. Эң негизгиси Бишкектеги аябай көп туура эмес маалымат тарап атат. Мен аябай айткым келип атат, соода боюнча элдин баары ошо видеолорду көрүп алып, сооданы ичип, соода менен ингаляция кылып жатышат. Аябай туура эмес маалыматтар тарап атат. Анан дарылоо боюнча дагы аябай туура эмес жакшы эле угулуп атат. Угулуп атат. Туура эмес назначение кылгандарды биз бияктан угуп атабыз. Мен өзүмчө айткым келип атат, сооданы ичкен болбойт. Вирус COVID-19 эч кантип өлтүрбөйт, эч кантип силердин ден соолугуңарга жардам бербейт. Андан тышкары сода натрий HCO3 структурасын билебиз. Аябай көп боюнда бар болгондор колдонуп атат. Дары ичкен болбойт, ушул соданы ичели жардам берет деп. Боюнда бар болгондорго аябай көп риск берет. Боюнан түшүп калышы мүмкүн. Андан тышкары дагы гипертонический криз алышы мүмкүн. Көп ичип же ингаляция кылыш. Соданын слизистый оболочкаларга киргени дарылабай, наоборот, вирустун слизистый оболочкаларга өткөнүнө күчтөйт, көбүрөөк, наоборот, батыраак өтүп кетет. Наоборот, слизистый оболочкалар аябай, тем более кичинекей балдарда нежный болот. Ошон үчүн вирус наоборот батыраак тарап кетет. Ошон үчүн аябай менин чоң суранычым соданы колдонбой жүргөнгө. Андан тышкары жүрөк ооругандар бар. Жүрөк ооругандарга такыр болбойт соода ичип же колдонуп же дем алганда. Рахмат, жана Денизовна. Мындан ары дагы суроолор болсо, суроолорго жетирейин. Эң ошо чоң менин суранычым ошо.
Соданы ичпеңиздер. Да, соданы ичпеңиздер, ингаляция жасабаңыздар. Врачка өзүңөр дарылабай, врач болсо врачтан консультация алганды туура болот. Чоң рахмат, Жанара Денисовна. Чоң рахмат сиздин маалыматыңызга. Суроолор болсо, ооба сөзсүз баардык спикерлерибизди угуп бүткөндөн кийин суроолорго кезек беребиз. Кийинки спикерибиз биздин Жамилова Гүлмира Коконовна. Биздин Кыргызстанда азыркы учурда врач-терапевт болуп, невролог болуп эмгектенип келет. Гүлмира Коконовна, барсызбы? Ооба. Гүлмира Коконовна, саламатсызбы? Сөз сизде. Сиз бүгүн ошо бизде Кыргызстандагы абал тууралуу, Кыргызстанда коронавирус менен күрөшүп жаткан учуруңуздар тууралуу, тажрыйбаңыздар тууралуу айтып бөлүшө кетсеңиз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар. Жогоруда биздин кесиптештер айтып өткөндөй, бизде Кыргызстанда ковидтин көбөйүп кетиши эң биринчи жекече гигиенанын жоктугу болду. Экинчиден, менин оюмча, элдер буга ишенишкен жок. Анан ушунун негизинде биздин абал азыр начарлап келатат. Япония, Германия өздөрү айтып өттү, өздөрү аябай врачтардын айтылган рекомендацияларын туура аткарган үчүн буларда тез аранын ичинде уже саны азайып баратат ковид боюнча. Ошондой эле бизде көп адамдар туура эле личный гигиенаны карашып, өздөрүн таза кармашып, бирок бардыгы таза кармабаган үчүн, жекече гигиена болбогон үчүн, жөнөкөй эле магазин, базар, даже аптекаларда бирөөсү маска чана жүрсө, бирөөсү маскасы жок жүрөт. Бирөө масканы кийсе, бирөөсү жарым масканы мурдун ачып коет. Туура эмес тагынуу, туура эмес колдонуу, ушунун негизинде да болот да. Анан бизде эми азыр көбүнчө мобильный группалар, врачтар WhatsApp аркылуу өздөрүнүн больной ооруларын жакшы туура консультация берип келет. Бирок ошол эле мезгилде WhatsApp'тан врачмын деп туура эмес рекомендациялар болуп атат. Азыр Жанара туура айтып өттү, соода боюнча мен врачмын деп тарап кеткен элдер тез арада муну колдоно баштады. Бул туура эмес. Ар бир леченияны кылаарда сөзсүз түрдө өзүңөрдүн үй бүлөлүк врач менен туура кеңеш алыш керек. Эң негизгиси эле эми мында иммунитеттен бир күндө эле болбойт. Иммунитетти туура тамактануу, өз убагында уктоо, денени физикалык көнүгүүлөр менен машыктырып туруу, бул ОРВИ же болбосо ковидтин симптомдорун азайтууга жардам берет. Биз азыр эми көбүнчө үйдө ооруларга рекомендация бергенде көп суюктукту ичиш керек, ар кандай витаминдүү тамактарды жеш керек, температура көтөрүлсө парацетамол ичиш керек дейбиз. Экинчи этабында эгерде температурасы көтөрүлүп дагы эле токтобой турган болсо, анда антибиотик макролидтерди назначение кылабыз. Эгер андан да 3 күндүн ичинде эффект болбосо, анда уже пенициллиновый ряд же болбосо цефалоспориновый ряд, андан кийинки этап уже статинолон ушинтип назначение кылып атабыз. Бирок ошого карабай кээ бирөөлөрдүкү пневмонияга өтүп кетип, абалына жараша ооруканага жаткызууга туура келип атат. Мен азыр ушул берүүдөн пайдаланып, Германиянын врачтарынан, Россиянын Жанара силерден сурамакмын. Кайсы дарылар көбүнчө силер үй шартында кайсы дарыларды рекомендовать этип атасыңар? Ушу алдын алып, пневмонияны кантип токтотуп калсак болот? Больницага жаткырып кантип азайтсак болот? Рахмат. Рахмат Гүлмира айым, чоң рахмат сизге. Ушуну менен биздин спикерлерибиздин бардыгы менен таанышып өттү окшойт. Кийинки сөздү биз ушу суроолорго кезек берсек, бир катар чапка суроолор түшкөн экен. Жана башында эле биздин айтып кеттик, бүгүнкү темабыз ошо үй шартында, коронавирус үй шартында кандай дарылоо ыкмасын колдонсок болот деп биздин адистер ошол боюнча кеңеш беришмекчи. Гүлмира айымдын суроосуна эгерде жооп берсеңиздер, кимиңиздер жооп бере аласыздар?
үй шартында кандай дарыларды сиздер кеңеш берип жатасыздар, үй шартында эмне кылыш керек деген. Эгерде уруксат болсо мен тактай кетейин, эмне үчүн биз үй шартында коронавирусту дарылап жатканыбызды. Мен угулуп атам баардыгыңыздарга? Угулуп атабыз. Себеби бизде Кыргызстанда, эгер билсеңиздер керек, республикалык штаб иштеп жатат коронавирус боюнча. Мына ошол штабтын жана биздеги эксперттердин чечими менен коронавирус жеңил түрдө өтө турган болсо, жеңил түрдө өткөн бейтаптарды биз үй шартында дарыланууга уруксат бар дешкен да, үй шартында деле дарыланып чыкса болот деп. Бирок сөзсүз ал жашаган жерине байланыштуу, жашаган жерине караган медициналык кызматкер бекилет. Себеби сиз башында айтып кеткендей эле ар ким өзүнүн каалаган билген дарысын эч кимге болбойт дагы. Демек биз сөзсүз врачтын, дарыгердин аткарышыбыз керек экен да. Мына ошол себептен бизде үй шартында дарыланган дагы бейтаптарыбыз бар. Эгерде сиздерде Жанат мырза, Канат мырза ушундай дарыланууга уруксат берсеңиздер, кандай шарттарды колдонуп жатасыздар, кандай дарыларды колдонуп жатасыздар, негизги ушуларга басым жасап айта кетсеңиздер. Гүлмира айымдын суроосун эле улантам. Мен баштап кетсем деп ойлоп турам. Мен жана айтып кеткендей, биздин ушу райондо 500 адам ооруду ошол оору менен, анын көбү амбулаторно үйүндө эле болду. Себеби алар баягы эми ковид өтө карыган элдерди, баягы ошондо жана айтып кеткендей сопутствующий заболевания бар адамдарды аябай катуу оорутат экен. Ошол себептен бизге баягы аябай акыбалы оор адамдар келип түшө башташты. Мен бетме түзмө-түз алар менен байланышкан жокмун, бирок ошо аралашып жүрдүм. Биздин больницада аны ошо реаниматологдор, терапевттер жакшы дарылашты. Биз баягы хирург катары экинчи планда турдук. Эгер врачтар жетишпей баратса, бизди дагы ошо аралаштырып дарылоого муктаж болобуз деген маалымат келе баштады. Бирок Кудайга шүгүр, биздин врачтар анын баарын өздөрү эле колго алып дарылашты. Туура жана биз өзүбүздү сакташ керек болуп калдык бул маалда. Анткени азыр мына темадан бурулуп кетейин. Кыргызстанда Канат мырза айткандай, врачтар дагы көп ооруй баштады. Бул себеби жанагындай бет кап, жанагындай атайын костюм, бетти тосо турган атайын бир очки, ошонун баары жетишпегендиктен врачтар дагы ушул ооруга мажбурланып ооруй башташты. Бул абдан өкүнүчтүү нерсе. Себеби врачтар биз дарыгер өздөрүбүздү дагы мындай сакташ керек болуп атабыз. Буну эми мамлекет тарабынан бизге чоң колдоо көрсөтүш керек. Эми дарылоо боюнча айта кетсем, көп больнойлор баягы эми жаштар дагы болду арасында, карыгандар да болду, бирок көбү мындай жеңил өттү десек болот. Анткени ошол үчүн ошого байланыштуу баары үй тарабында жатышты. Мен өз жагыман бизде баягы график түзүлгөн больницада. Мен дагы 24 саат жанагы кабыл алуу бөлүмүндө отурдум. Ар бир больной келгенде алардын анамнезин сурап, 2 жума мурун кайсы жерде болгон, ооруган киши менен контакт болдубу, азыркы учурда акыбалы кандай, температура барбы, жөтөл барбы, баш оору барбы, ошонун баарын карап, анан ошого байланыштырып сортировка деп коет. Ошо менен анан же больницага ала баштадык, же болбосо үйүнө кетире баштадык. Үйүнөн булар баягы өздөрүнүн семейный врачына чалып, симптомдорун улам айтып турушту. Биз дагы айтып аттык, эгер акыбалыңар абдан оор болуп кетсе, дем алганыңар кысыла баштаса, анда температураңар түшпөсө, анда сөзсүз больницага кайра келгиле жаткыла деп. Больницага эми жанагы абдан акыбалы оор адамдар келе башташты. Алар температуралары түшпөй, ушул кезде биз 2 жолу анализ на чувствительность, орусчасын айтпайм, на чувствительность антибиотика деп коет, ошону 2 жолу алып, ошого байланыштуу анан атайын дарыларды бере баштадык. Эми
азыркы учурда Германияда баягы бүт шаарларда бир дары колдонулат деген андай маалымат жок. Ар бир шаардын өзүнүн тиги стандарты боюнча дарылап жатышат, бирок Германияда эң чоң бир институт бар, Роберт Кох деп коет. Ошол чыгарган эрежелерди ар бир больница мындай колдонууга муктаж да. Ошонун себебинде көп антивирусный дарылар бар. Ошолорду биз мисалы колдонуп бул ооруган адамдарга бере баштадык. Бирок тилекке каршы ушул 13 киши биздин райондон бул оорудан көз жумду, дарылоого карабастан. Дарылардын ичинде жанагындай азитромицин бере баштадык, хлороквил бере баштадык, иммунитетти көтөрө турган дарыларды, интерферон, кийин анан катуу уже пневмония болуп кеткенде антибиотики широкого спектра бере баштадык. Меронем деп коет, ошо түрдүү көп медикаменттер бар. Эми бул Германия аябай өнүккөн мамлекет, Кыргызстанга салыштырмалуу. Бизде баягы бул жетишпейт, тигил дары жетишпейт деген андай сезим бизде болгон жок. Анткени баары эле колубуздун алдында турду. Эми бияктын медицинасы абдан күчтүү десем болот. Булар баягы Италияны байкап туруп эле, Италияда болгон окуяны көрүп, алдын ала жакшы бир иштерди жүргүзүштү. Биздин больницадагы мисалы ушул 3 отделениянын реанимацияны даярдап отурдук. Фокус ушундай больнойлор баягы саны абдан көбөйүп кетсе, баягы изучуу болбосун деп алдын ала ушундай 3 отделенияны даярдап, бирок Кудайга шүгүр анын баары ишке колдонулган жок. Бирок жана айтылып кетпеди, Германияда оорулардын саны абдан көп болду, бирок өлүмгө душарлар абдан аз болду деп. Бул ошонун себеби. Германия абдан бул оору башталгандан кийин абдан чоң чараларды көрө баштады. Ошонун себебинде мен ойлойм, бул өлүмдүн саны абдан азайды. Колдон келишинче бүт дары дармектерди ишке беришти, ашырышты, медперсоналды абдан даярдашты. Керек болсо ошо 6-курстун бүтүп аткан студент ординаторлорун дагы буга ишке киргизебиз деп да маалымат таратты, бирок анын баары Кудайга шүгүр ишке киришкен жок. Себеби ушул алдын ала мероприятиялар ишке ашып, азыркы акыбалда ошол кичине туруктуу болуп калды десек болот. Рахмат Жанат мырза. Жанара айым, барсызбы биз менен? Сиз Россиядагы практика менен, тажрыйба менен бөлүшө кетсеңиз. Мен COVID-19 ооруганын пациенттер менен иштеген. Красный зонада, красный зонада реанимацияда 25 кишилик реанимациялыкта. Жакшы угулуп атат. Жакшы угулуп атабы? Жанара катуураак. Угулбай жатат. Эми угулуп атабы? Эми угулуп атат. Мен 25 кишилик реанимацияда, биякта красный зонада иштеп кеткем. Эң негизгиси эмнеге бизде Бишкекте, Кыргызстанда аябай көп кайтылып, аябай көп кишилер больницага келгенин себеби маалымат аз болгондугу. Аябай көп коркунучтуу видеолор тарап атат, элдер өлүп атат деп. Илип аткан элдердин видеолору аябай көп тарап атат. Бирок маалымат аз болуп атат. Көбүрөөк элге маалымат бөлүшүп, түшүндүрүп, ал вирус деген эмне, кандай болуп өтөт, бирок пневмония
эң негизги проявлениясы пневмония болуп атат. Анан ал пневмония мурдакы биз көргөн, биз билген пневмония эмес болуп атат. Биз билген, биз көргөн пневмония элдер көнгөн эле капельница, анан көнгөн эле укол алабыз дешет. Бирок бул пневмония башка болуп атат. Бул ошо COVID-19 жаңы болуп атат. Жаңы бүт дүйнө жүзүнө тарап атат. Ошондуктан элге көбүрөөк маалымат айтып, көбүрөөк маалымат берип, алар менен сүйлөшүп, маалымат берсек, ошондо паникага кирбей, ушундай видеолорду көрүп, баары паника болуп, ошон үчүн баары чуркап капельница алабыз, укол алабыз деп больницаларга кайрылып атат. Анан ушундай больницага жетпей каза болгондор дагы көп болуп атат деп. Бирок көп убакыт ушу больница издегенге кетип калып атат. Больницалардын баары азыр толуп, орун жетпей, элдер паникага түшүп, больницалардын астында 2 күн, 3 күн же бир больницадан экинчи больницага көчүп жүрүп, ошондон көп убакыт кетип калып, ошондон мен ойлойм каза болгондор көп болуп атат. Азыркы учурда больницанын акыбалын түшүнүп атам. Эл жетишпей жатат, врачтар жетишпей жатат, медсестралар жетишпей жатат. Эл дагы өзү паникага кирип атат. Жөн эле ушу видеолорду көрүп алып эле укпай, билбей эле эмне болуп атат, кандай ал вирус, кандай болуп өтөт. Ошонун баарын маанилүүрөөк болгонго, маалыматтуураак болгонго менимче даже отдельный презентация жасап, ушу элге көбүрөөк маалымат бөлүшкөнгө аракет кылыш керек. Бизде реанимацияда уже баягы гидроксихлорохин деген, лопинавир деген дарылар колдонбойт. Азыр Бишкекте кайрадан колдонуп баштап атат. Ошо боюнча дагы айтып кетким келип атат. Бизде уже колдонбойт. Европалык, анан башка дүйнө жүзүндөгү көп маалыматтар бар ошо боюнча. Жардамына караганда көбүрөөк наоборот ухудшенияга алып келген дарылар болуп атат. Ошондуктан бизде уже колдонбойбуз. Тозицилумаб деген, Актемра деген дарыны деле силер уккансыңарго. Биздин реанимацияда биз колдонгонбуз, бирок бүт дарыланган кишилерге жардамын берген жок. Бир дары вирусный пневмониядан жардам берген азыркы учурда жок. Специфический лечениясы деле жок. Эң негизгиси ошо вирус SARS-CoV-2 экинчи названиясы, биринчиси 2003 жылы болгон SARS-CoV-1 деген. Ал башкачараак штамм, бул оорураак болуп, ушу пандемия болуп, азыр жаңы тарап атканы негизи дүйнө жүзү боюнча деле азыр көп изилдөөлөр болуп атат. Көбүнчөсү бизге дагы белгисиз болуп атат. Ошондуктан айтып кетким келет, эң негизгиси ошо вирус биринчи 3-5 күн слизистыйлардан внедрение кылат. Слизистыйлардан өткөнгө аракеттенет. Ошон үчүн ошол биринчи күндөрү тамакты чайкап, мурунду физраствор менен промывание кылганга кеңеш берем. Андан кийин вирус внедрение болуп слизистыйдан өткөндөн кийин канга тарайт.
канга тараганда фаза репликации деп коет. Ал негизи экинчи жумадан кийин башталат. Биринчи жумада симптомдор жеңилирээк болот. Жаңы башталып атканда, жаңы вирус слизистыйлардан внедрение болуп баштаганда, экинчи жума аябай оорураак болот. Элдер ойлойт, вот мен 5 күн иштеп атсам, бул дарыны алып атам, тиги дарыны алып атам, жардам бербей жатат деп. Рахмат Жанар айым, сизге чоң рахмат. Азыр бизде ошол бүгүнкү катышуучуларыбыздын көбүнчө суроосу ошо үй шартында сиз айтып кеткендей эле, баардыгыңыздар айтып кеткендей, кандай дарыланылса болот депчи. Мен ичине уруксат берсеңиздер маалымат бере кетейин. Мен ошол коронавирус боюнча маалыматтык пресс-центр борборунда дагы иш алып баргандыктан, бизде Кыргызстанда, урматтуу катышуучулар, Кыргызстанда бизге ушул ооруну 3 шарт менен белгилешкен да. Бул биринчиси жеңил түрдө өтөт. Демек, жеңил түрдө өткөндө сиздер үйдөн дарылансаңыздар болот деп. Эгерде кандайдыр бир суроолоруңуздар бар болсо, толук маалыматты ала турган болсоңуздар, Атайын Республикалык штабтын веб-сайты бар, Атайын Республикалык штабтын Telegram каналы бар, WhatsApp каналы бар, номерлери бар, жана ошондой эле бизде дарыгерлер кеңеш бере турган 118 кыска номери, ар бир үй бүлөлүк медициналык борбордун ичинде иштеп жаткан дарыгерлердин телефон номерлери жана ошондой эле региондордогу номерлер бар. Мындан сырткары МЧСтен 112 номерин терип консультация алып кеңеш алсаңыздар болот да. Экинчи түрүндө биз негизги биринчи баштапкы ушу жеңил түрүндө деген бизге айткандай адышка жок, бая дем алуу, энтигүүсү жок болот экен, жөн гана баш оору болушу мүмкүн, температураңыздар 38 градуска жетпегендей, ушундай бир абалда болот экенсиздер да. Экинчи стадиясы бул орточо оор абал болгондо, бул уже кичине бая кыймылдасаңыздар оорлоп баштайт экен, денеңиздер оорлоп, дем алууңуздар оорлоп, температураңыздар 38 градуска чейин чыгып, жөтөлүүңүздөр күчөшү мүмкүн, баягы муундарыңыздар, булчуңдарыңыздар ооруйт экен. Ал угулуп атам мен? Угулуп атамбы? Угулуп атат, Алия сүйлөй берсең. Мына ушундай да. Анан үчүнчүсү бул эң оор стадиясы болуп эсептелет. Бул оор стадиясында сиздер түздөн түз 103 баягы тез жардам кызматына чалып, сөзсүз госпитализация кылышыңыздар керек. Биз бүгүн ошол биринчи жеңил түрүн карап жатабыз. Туура айтасыздар, урматтуу спикерлер. Ар кандай маалыматтар тилекке каршы азыр интернет деген абдан өрчүгөн, өнүккөн убакыт. Ар ким баягы ар кандай маалыматтарды алат экен, бирок мен бир айта кетейин. Кыргызстанда Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бекитип берген атайын алгоритм менен, атайын протокол менен иштеп жатышат. Бул Жанат мырза сиз айткандай эле ошо үйүнө жиберип жатканда мен дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, бул жерде Гүлмира айым менин сөзүмдү толук колдойт болуш керек. Ар бир адамдын иммунитетине, ар бир адамдын абалына, ден соолугуна жараша дарылар берилет. Туурабы, урматтуу спикерлер? Бизде азыркы учурда негизги жеңил түрдө ооруп жатканда берилүүчү дарылар бул парацетамол жана ибупрофен дарылары болуп эсептелет. Мына ошол эки дарыны мындан сырткары иммунитетиңизди күчтөңүздөр деп азыркы учурда ошо бардыгы бышып жаткан мезгили жер жемиштерди көбүрөөк жеп, суюктукту көбүрөөк ичип, айтып кеткендей эле суу, жөнөкөй суу болобу, компот, морс ушуларды көбүрөөк ичип жана тамакты чайкаганды бизде Гүлмира айым сиз айтып берет болушуңуз керек, кандай кылып чайкаш керек, себеби сода менен же болбосо башка менен чайкоого бизде мындай маалымат тараган эмес. Гүлмира Коконовна барсызбы? Ооба. Ушул боюнча маалымат берип койсоңуз, Гүлмира Коконовна, бизде Кыргызстандагы. Тамак чайкоо боюнча эми бул биринчи 3 күнгө чейин тамакты чайкаса болот. Бул жөнөкөй эле жанакай суу, кайнатылган суу, жылуу суу. Эгерде температура болуп, тамагыңыз кычышып аткан болсо, анда фурацилин кошуп туруп чайкасаңыз болот. 1 стаканга 2 таблетка салсаңыз, сары раствор пайда
раствор болот, ошону ар бир 2 саат сайын чайкап турсаңыздар болот. Ошондой эле Жанар айым айтып өткөндөй эле физраствор, аптекада саткан физраствор менен мурундун көңдөйлөрүн жууп турса болот. Ушуну менен биздин вирус эгерде отуруп калган болсо жууп кетет. Ошондой эле ромашка менен деле настой жасап туруп, ошону менен чайкасаңыздар болот. Бул биринчи 3 күнгө чейин, андан кийин 3 күндөн кийин эгер бул уже эффекти болбойт, анткени уже слизистыйга вирус кирип кетиши мүмкүн. Андан кийин уже симптоматическое лечение деп коебуз. Эгерде температура бар болсо, анда өзүңүздөрдүн врачтарыңыздар менен кеңешип туруп, анан антибиотик ичиш керек. Антибиотикти дагы өзүңүздөр каалагандай иче бергенге болбойт. Биринчи этап, жеңил этабында өзүнчө башка антибиотик берилет. Анан эң эле негизгиси бул ушул жана айтып өткөнүбүз туура тамактануу, өз убактында уктоо, суусундукту 1,5-2 литрге чейин ичүү. Бул биринчи этап. Эгер иммунитетиңиз жакшы болсо, мен өзүм практикаман билем, ушул эле 3 күндө эле, 5 күндө эле жакшы болуп кетип атышат. Кээ бир учурларда эгер башка оорусу болсо, же болбосо кичине организм алсызыраак болсо, анда уже экинчи этап болуп, жөтөл пайда болуп, ич өтүп, же жанагы аз мурундун жыт сезбей калганы пайда болуп, дененин булчуңдары ооруп атат, анда сиздер уже противовоспалитель деп коет, ооруну басаңдатчу дарыны кошуп ичсеңиздер болот, антибиотикке. Мунун бардыгын өзүңүздөрчө сатып албай, врачыңыздарга айтып, ошонун кеңеши менен ичиңиздер. Себеби дарыларды кээде туура эмес ичип койгондо ашказан ооругандардын ашказанынын өнөкөт оорусу болсо ачылып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ар бир дарыны ичкенде врач өзү айтып турат, эгер мисалы үчүн ашказан оору же язва болсо, жанагы ооруну басаңдатчу дарылар менен кошо ашказандын оорусун басаңдатчу дарыны кошо ичет. Ушул дарыларды кошо ичип турасыздар. Андан кийин дагы бир жума өтүп кетип, дагы эле состояние жакшырбаса, анда уже аспириндин 4/1 бөлүгүн же ушу аспиринга кармаган башка дарыларды врачтарыңыздар сиздерге кеңеш берип айтат. Же болбосо ошол эле антибиотикти экинчи этапка которот, башкача айтканда башка антибиотик кошуп беришет. Ушул. Чоң рахмат. Гүлмира Кукановна, чоң рахмат. Бардыгыңыздарга түшүнүктүү болду болуш керек, кайсы кандай кылып дарыланышты. Бизге суроолор келип атат. Ошол суроолорду сиз жаңы эле айтып кеттиңиз. Иммунитетти, эгерде адамдын иммунитети күчтүү болсо, демек ооруну жеңил түрдө жеңил түрдө алышы мүмкүн. Ошол иммунитетти күчтөш үчүн кандай эмнелерди жасаса болот? Жана айтып кеттиңиз, көп суу ичкиле, жашылча жемиш көбүрөөк жегиле деп дагы тактап кетсеңиз. Иммунитетти көтөргөн бул эң негизгиси, бул эми көнүгүүлөр менен, физикалык көнүгүүлөр менен машыгып туруш керек. Өз убагында тамактаныңыздар. Стрессовый ситуация болот, эми ол заманда ар кимиз ар немен ойлонобуз, мүмкүн болушунча бир аз буга кайдыгер кылып эс алыш керек. Ушул эле эң негизги 3 нерсе. Ушуну менен иммунитетти, витаминдерди туура колдонуңуздар. Витаминдер организмди аз укреплять этип турат. Ошондой эле эгер мүмкүнчүлүк болсо витамин С, витамин В ушуларды кошо ичип турсаңыздар болот. Эгерде тамак менен жейм десеңиздер, ал жетиштүү. Чоң рахмат. Жанат мырза, Канат мырза, сиздерде кошумчаңыздар барбы? Кандай кеңеш бере аласыздар иммунитетти күчтөш үчүн? Мен медик болбогон үчүн мен эчтеке айтпай эле коеюн. Жанат мырза? Жанат мырза жок окшойт деме. Жок, мен кирдим, жаңы эле кечиресиздер. Улук жатабы. Мен Гүлмира эженин айткан баарына кошулам. Бул жерде бир нерсе айта кетип турган нерсе, бизде баягы эми самолечение деп коет атпайбы, ошондой нерсе көп болуп атат. Бирөөлөр айтып атат, врачка баягы чалып маалымат албай алып атабыз, чалыш абдан кыйын болуп атат деп. Ошо менен самолечение да көп болуп атат. Бирок эң негизгиси ушул азыркы айтылган сөздөр бул эң туура, ошого мен абдан кошулам. Бир нерсе айта турган жер бул баягы кичине жаңы симптомдор жаңы башталганда антибиотикти ичпеш керек. Антибиотик
ушундай кезде жардам бербейт. Антибиотик только баягы пневмония болуп башталганда ошол кезде эле гана берилиш керек. Жөн эле кичине жөтөл же баш оору болуп ичип алганда бул эч кандай пайдасы жок, тескерисинче зыян алып келиши мүмкүн. Кийин катуу кокусу Кудай сактасын, оору күчөп кетсе, антибиотиктер ал жерде жардам бере албай калышы мүмкүн. Антибиотиктер баягы температура түшпөй, пневмония боло баштаганда ошо чувствительность алып, ошондо гана дарылап бериш керек. Эми иммунитетти көтөрүш бул ооба туура, жана бүт эле айтылган сөздөр, спортко кичине машыгыш керек, витаминдерди көбүрөөк жеш керек, таза аба менен алыш керек. Эми баягы орусча айтканда правильный образ жизни деп коет, ошо мен ошентип ойлойм. Ошондой болсо баягы иммунитет да күчтүү болот. Себеби биз байкагандай, бул жерде жаштар деле ооруду, бирок алардын баары баягы жеңил формада көтөрүп бутунда өткөрүштү да. Кыйналгандар баягы иммунитети начарлап калган, баягы жаштан 60 жаштан өтүп калган адамдарга ошолор абдан кыйын болуп турат. Чоң рахмат. Кийинки сурообуз бар экен. Ушу биз COVID-19 деп айтып атабыз. COVID-19 бардыгы башында ошо грипп сыяктуу эле деп, деге грипп сыяктуу эле өтөт, ушу грипп сыяктуу эле оору деп айткандагы маалыматтар болгон. Бизге ошол айтып койсоңуздар, COVID-19 менен грипптин негизги айырмасы эмнеде? Биз экөөнү алмаштырып албаш үчүн, экөөнүн баягы дарыларын туура эмес колдонбош үчүн биз коронавирус деп эмнени айтабыз, грипп деп эмнени айтабыз? Ошол тууралуу маалымат берип койсоңуздар, урматтуу спикерлер. Деңиздер. Жанара. Кетким келип атат, ага чейин берилген маалыматты ибупрофен деп айтылып кетти. Эң негизинде дүйнө жүзүндө аябай көп маалымат келди. НПВС деген нестероидный противовоспалительные средства. Аларды колдонгондо ал акыбалы начарлайт. Ковиддин течениясы дагы начарлайт. Ошондуктан ибупрофен, кетонал, аналгин, димедрол, бүт НПВСке кирген дарыларды колдонууга болбойт. Рахмат. Андан кийин негизгиси промпозиция деген болот. Ошол промпозиция ичине жатыш керек. Жакшы угулбай жатасыз. Промпозиция деп коет. Ичине жатыш керек. Көп кишилердин ден соолугун сактаганга ошо промпозицияга жатып, ковид менен ооругандардын баарына кеңеш берем. Баарыңар көбүнчө ичиңерге жатып, азыраак тууп, даже тамактанууга ичине жатып, ошо 11 күн өтүп же ошо 1-2 жума өткөнгө чейин ичиңерге жатыңыздар. Айырмасын мен айтып кетейинби же? Айтып бериңиздер, кийинки жана сиз айтып бериңиз, анан биз Гүлмира экөөңүнө сөз беребиз. Эң негизгиси баары суроо берет, ошо гриппке окшош болуп атат. Ковидке кантип билебиз, кантип түшүнөбүз? Гриппке чын эле аябай абдан окшош. Кургак жөтөл, температуранын көтөрүлүшү, анан көбүнчөсү айтат, тамагыбызда бирдеме тургандай болуп сезилип атат деп. Мен анда негизги ошо коронавируска окшош симптомдорду айтып кетейин. Калган симптомдор грипп деп эсептейбиз. Температуранын көтөрүлүшү, тамагыңда кээ биркилер айтат бычак кезгендей болот же бирдеме тургандай болот. Ошондой тамагында жута албай же кургак сезимдер болот.
Андан кийин слабость болуп, бүт булчуңдарыбыз ооруп атат, бирок гриппте дагы ооруйт, анчалык оорубайт. Ковидке ошо аябай башыбыз ооруп атат, булчуңдарыбыз ооруп атат, анан ошо хронический заболевание деп коллегам айтып кетти. Хронический булчуңдар, позвоночниги же поясницасы ооругандар, ошо поясницам кайра ооруп атат, менин грыжам бар эле, же ошо хронический эмелерим бар эле, ошолор кайрадан ооруп атат, козголуп атат деп айтылат. Андан кийин конъюнктивит, ошо вирусный конъюнктивитте андан кийин аллергияга окшош болуп, көздөрү кытышып, жашылданып, слизистый оболочкалары шишип калганы аллергияга окшош болот, бирок вирусный конъюнктивит деп коет. Андан кийин диарея деп коет, ич өтөт. Ич өткөнү дагы аябай вируска, ошо COVID-19 ошондой течениясы бар. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Гүлмира Куконовна, сизде кошумча алымчаңыз барбы? Мен кошумча Жанара баарын айтып өттү. Окшош ОРВ менен ковид экөө бирдей эле болуп атат. Только бул негизги артыкчылыгы мунуку жана мурундун жытын билбей калып атышпайбы? Почти бардыгында эле ушул симптом болуп атат. Анан кийин бул ковидтики еще тез аранын ичинде өпкөнү жабыркатып коет. Анан тез аранын ичинде адамды шалдыратып, жанагы көбүнчө сөөктү булчуңдарды оорутуп атат. Биздин өзүбүздүн профессорлор жакында лекция окуганда айтышты. Азыркы убакта могул эч кандай грипп эмес, только элдин баары ооруп атат, ковид деп айтышты да. Ошон үчүн могул симптомдун баардыгы ковидтин симптому деп эсептеп атабыз азыр. Рахмат. Бизге дагы бир суроолор келип жатат. Дагы бир кызыктырган суроо бар экен. Ошо жаңы эле айтып кеттиңиз, даам сезбей, жыт сезбей калат депчи. Бул учурда эмне кылса болот? Ушул тууралуу кеңеш берсеңиз. Даам сезбей калса, жыт сезбей калса эмне кылса болот? Гүлмира Куконовна, сиз айтып бере аласызбы? Даам сезбей калган эми бул если бир симптому болсо, бул пока организмде вирус бар да, основной эле вирустун лечениясы менен кетет. Именно мисалы үчүн неврологический жактан ушу улучшающий обменный процессти кошо берсе болобу деп ойлосок, бирок негизги себебин дарыласак, бул акырындап кетет. Организмде вирус кеткенде бул кетет. Азыр көбүнүкү температурасы жок, башкасы жок, мурдун жыт билбей калат. Анан кийин бир аз слабость, бирок температурасы жок. Булардыкы только симптоматическое лечение, да. Именно анын өзүнө лечение эмес, вируска карата гана лечение болот. Эгерде андан башка эч кандай симптом жок болсо, только эле туура тамактануу, витаминдерди принимать этиш керек. Байкоо, андан кийин эгер башка симптом кошулбаса, пока основной буга лечение кереги жок. Чоң рахмат, Гүлмира Куконовна. Дагы бир суроо бар экен. Бизде 25% пневмония деп аныкталыптыр компьютердик томографиядан. Анан бул бейтапка цефтриаксон, экимал, анан азитромицин дарыларын дайындашкан экен. Ушул препараттар менен пневмония айыгабы дейт. Мен түшүндүрө кетейин, компьютердик томография дегени бул баягы пневмония деп коюлгандан кийин, диагноз коюлгандан кийин дагы бир жолу тактоо үчүн компьютердик томографияга жиберип жатышат да. Мына ошол жерден компьютердик томографиядагы 25%га чейин деп белгилептир. Жана цефтриаксон жана азитромицин дарыларын сунушташкан экен. Бул пневмонияны айыктырабы? Урматтуу спикерлер, оюңуздар менен бөлүшүп койсоңуздар. Менин оюмча бул 25% өпкөнүн сезген иши бул жеңил түрү деп эсептелинет.
цефтриаксон менен азитромицинди пока 3 күн ала бересиңер. Эгер 3 күндүн ичинде температура түшүп, өзүнүн сезүүсү жакшы боло баштаса, ушул жетиштүү болот. Эгер 3 күндөн кийин дагы эле температура кармалып 38 болуп, шалдырап, адышка боло турган болсо, анда экинчи этап антибиотикке өтүш керек. Аны врачыңызга чалсаңыз, ал мындан күчтүүрөөк антибиотиктерди кошушат. Бирок сиздин иммунитетиңизге жараша болот. Иммунитет жакшы болсо, ушул деле жетиштүү болот. 3 күндөн кийин гана ушул толук пока 3 күн ала бериңиз, 3 күндөн кийин анан чечилет. Муну улантыш керекпи? Эгер 3 күнгө чейин баары жакшы болсо, анда да аягына чейин ушулдарды ала бересиз, башка дары кошпой. Рахмат. Жанат мырза, Жанара Денисовна, кошумчаңыздар барбы? Сиздер кандай ойлойсуздар ушул дарылар тууралуу? Сиздер тажрыйбаңыздарда бул дарыларды колдонуп жатасыздарбы? 25% поражение болгондо үйдөн эле жакшы эле болот ала. Ооба, болот. Үйдөн эле дарыласа болот. Анан рентген, флюорография боюнча айтып кетким келет. Эң негизги, эң маалыматтуу азыркы метод компьютерный томография болот. Көбү рентген же флюорография жасап, пневмонияны вирусный, именно ковидке окшош вирусный пневмонияны көрсөтпөйт. Флюорография менен рентген. Сразу КТ жаза алсаңыздар, КТ жасаганды мен кеңеш берем. КТ дары боюнча азитромицин, цефтриаксонду биз пока баштабайбыз. Эң биринчи ошо азитромицин болот. Азитромицинди ичип баштагандан кийин менин коллегам айтып кеткендей эле туура эле ал акыбалына жараша, иммунитетине жараша кандай иммунитети жооп берет, кандай лечениясы туура келсе, анда ушул азитромицинди иче берет. 3 күндөн кийин азитромицин жардам бербей же ухудшение болсо, анда дагы кошулат. Рахмат. Жанат мырза, барсызбы? Барым. Оюңузду айта кетсеңиз, ушул биздин бейтапка 25% пневмония деп аныкталып, 2 дарыны дайындашкан экен. Сиздер бул практикаңыздарда кандай колдонуп жатасыздар? Мен жана башында айтып кеткендей, мен түзмө-түз ушул ковид больнолорун дарылаган жокмун, бирок ошо чогуу эле аралашып жүрдүм. Бир айжа айткандай, биз амбулаторный түрүндө азитромицин 3 күнгө дагы берип турдук. Анан 3 күндөн кийин байкап, эгер дагы эле температура болуп күчөй баштаса, анда жанагындай больницага алып келип жаткырып, чувствительность алып, анан ошого жараша жана антибиотик широкий спектр деп коет, ошого жараша башка күчтүү антибиотиктерди бере баштадык. Эми компьютер томография бул туура, бул чоң маалымат берет, бирок өтө оор күчөп бараткан кезде эле тартпаса, баарын эле барып компьютер томография жасап тура берген, мен ойлойм, бул керектүү деле нерсе эмес. Точно орусча айтканда по показаниям дегендей да. Ошого жараша ошондой жана диагностикаларды жүргүзүш керек. Андан кийин цефтриаксон бизде деле больницада бериле баштады, өтө оор больнолорго, бирок алардын мен айткандай аягына чейин көп больнолорду мындай айыкканга чейин көп мындай кошо аралаша албай калдым өзүмдүн кесибим боюнча. Бирок азитромицинди мен айтат элем, биз амбулаторный таблетка түрүндө элге 3 күнгө ошо көп эле бериле баштаган. Жеке мен дагы өзүм 1-2 кишиге бергенмин мындай. Рахмат. Чоң рахмат. Кийинки дагы бир суроо бар экен, ошону эле улай эле бизден катышуучубуздан келген экен.
көпчүлүк узакка созулган жөтөл жайылган дейт. Мисалы муздак ичсе, мөмө жемиш жесе, муздак аба жутса гана жөтөлүп, анан калган учурда жөтөл жок болуп калат дейт. Дарылар убагында таасир берип эле убакыт өткөн соң кайра жөтөл пайда болот дейт. Бул пневмонияга алып барбайбы дейт. Ушундай белгилер боюнча пневмония болушу мүмкүнбү, Жанат мырза? Кандай дейсиз? Бул жөтөл башталса, бул жакын арада кетпейт. Бул баягы бронхит деп коет же трахеит деп коет. Бул эгер мындан ары күчөп кете турган болсо, албетте бул өпкөнүн оорусуна алып келет. Эми жөтөлгө каршы көп эле жана дарылар бар. Бунун баарын симптоматическое лечение деп коет. Ошо менен аяктырса болот. Бирок баягы өз убагында ар бир ушул ооруга шалдыктуу болгон адам өзүнүн врачы менен дайыма кеңешип, өзүнүн акыбалын айтып туруш керек. Баягы айткандай самолечение менен көп самолечение кылбаш керек. Бир эле дарыны кечке 1 жумалап, 2 жумалап ичкенге болбойт. Анын өзүнүн бир эмеси бар, мөөнөтү бар. Эгер жардам бербесе, кайра кеңешип, анда башкага өткөнгө зарыл болот. Ошондуктан айтып кетет элем, дагы интернетте көп эле бир жагынан туура эмелер бар, жана рекомендация. Ошол бирок анын баарына таяна бербей, баары бир өзүнүн врач менен кеңешип туруш керек. Сөзсүз, бул биринчиси. Чоң рахмат. Бизде дагы бир суроо бар экен. Биз жана айтып кеттик, иммунитетти күчтөө үчүн биз физикалык жактан да активдүү болушубуз керек деп. Мына биздин бир катышуучубуз жазган экен. 3 күндөн бери ошо ооруга шегим бар дейт. Шектенип жатам дейт. Биринчи күнү тамагым кычышкансыгандан чуркаганымды токтотком дейт. Экинчи күнү дагы кычышканым жок, бирок уйкум канбагандыктан анда дагы чуркаганымды токтотуп, негизи эле ошо тамагым кычышкансыйт. Бул учурда чуркай берсем болобу же машыгуумду токтотуп турушум керекпи деген суроо келиптир. Кандай дейсиздер? Эгерде тамак кычыша турган болсо, чуркоону улантыш керекпи, физикалык активдүүлүктү же токтотуп туруш керекпи? Мен жекече оюм токтотуп туруш керек. Анткени физикалык актив кылып, киши кайра теридей, кайра козголуп келаткан нерсени күчөтүп коюшу мүмкүн да. Ошондуктан физикалык токтотуп, көбүрөөк суу ичип, өзүн мындай айтканда сакташ керек. Чоң рахмат. Кийинки Жанара Денисовна, Гүлмира Коконовна, сиздерде кандай ой? Мен кошулуп кетем. Ооруган учурда негизи активдүүлүктү азайтыш керек. Жана мен айтып кеткендей эле ичине жатыш керек. Эң негизгиси ошо позиция деп коет. Ичине жатып, көбүрөөк туура тамактанып, витаминдерди ичип, дарыланганга жакшы эле болот. Айтыңыз. Дарыланганга аракеттениш керек. Туура коллегам айтканы, жөн эле жөтөл же жеңил абалда болсоңуздар, конечно, катте кылбайсыздар. Бирок өпкө жагыңыз ооруса, температураңыз көп күндөн бери өтпөсө, температураңыз 38-39 болуп атса, өпкө жагыңыз ооруп атса, демигип баштасаңыз, анда сөз түрүндө катте кылыш керек болот. Азыр түшүнүп атам, очередь болуп атат. Анан көп кишинин колунда жок болуп атат КТ кылганга, бирок ошо эң негизги кеңешим ошо. Чоң рахмат. Кийинки суроого кезек берели. Бизде дагы бир суроо бар экен. Гроприносин деген дары бар экен. Ушул жакшы деп айтышат дейт. Ушул чынбы? 3 жашка чейинки балага берсе болобу дейт. Негизи эле ошо жаш балдар, кичинекей балдар, бизде дагы Кыргызстанда ооругандар бар, бирок Кудайга шүгүр, жаш балдарда азырынча абдан тяжелый случайлар, мисалы оор учурлар
жаш балдардын иммунитети жараша жакшы жеңил түрдө өтүп жатышат дейт. Бирок ошентсе дагы айрым учурда ушундай гроприносин деген сыяктуу дарыларды жакшы деп алгандар бар экен. Бул боюнча оюңуздар кандай? 3 жашка чейинки балага ушундай дарыны берсе болобу? Кимиңиздер барсыздар? Жанат мырза, Жанара Денисовна, Гүлмира Коконовна, кимиңиздер? Гроприносин өзү жөнөкөй гриппте жакшы эффект берет ал. Азыр эми бул ковид боюнча анын доказательный эффективности канча экенин белгисиз да. Чоңдор ичсе болот анычы. Бирок 3 жашка чейин муну адаптациясын караш керек. Көбүнчө балдарга көп дарылар 3 жашка чейин уруксат жок да. Ошон үчүн мунун адаптациясын көрүш керек. Мен ойлойм балдарга кереги жок го деп. Чоң рахмат. Ошол ушундай эле дагы бир суроо бар экен. 3 жашка чейинки баланда анда кантип мурунду чайкап, тамагын чайкаса болот дейт. Ал эми сууну чайкай албайт да өзү, Ооба, өзү чайкай албайт, 3 жашка чейинки аны бала. просто шприц менен мурдун мындай кыйгач кылып мындай жаткызып туруп, мурдун чайкасаңыз болот. Баланы алдап, оозу менен дем алдырып туруп, мурдунсун чайкасаңар болот. Эми оозун ал эми жанагыдай ингаляция сыяктуу кыла албайт да, хотя бы мурдун тазалап койгула. Мурдунан шприц менен эле киргизесиңер, кайра мурдунан чыгып кетет. Башын мындай каптабына коюп туруп, мурдуна шприцти киргизгиле, 2 граммовый шприц. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Дагы бир суроо бар экен. Жутунганда тамакта бирдеме тургандай болгон абал ушундай бир бар дейт. Ошондой эле түнкүсүн кээде курак жөтөл болот дейт. Бул учурда баш зыңылдап дагы ооруйт экен. Бул учурда эмне кылса болот дейт. Бул эмненин белгилери болушу мүмкүн. Бул оорулук сиздики температураңыз жакшы норма болсо, значит, сиздики деле башталып калган. Просто иммунитет жакшы, организм крепкий болгон үчүн температура жок болуш керек. Жөтөлүп калган болсо, түнү баш ооруп аткан болсо, температураңызды көрүңүз. Азыр эми сизге антибиотик эмес, жөн эле оозду чайкап, мурунду чайкап, ысык чай лимон менен ичиңиз, бал кошуп ичиңиз, ушундай эле лечение кылсаңыз болот. Сиздики уже башталган сыяктуу да. Чоң рахмат. Дагы бир суроо бар экен. Аскорбиновая кислотаны канча жесе болот дейт. Негизи аскорбиновая кислотаны жесе болобу, колдонсо болобу? Оюңуздар кандай? Аскорбиновая кислотаны жесеңиздер болот. Ал деген кан тамырдын стенкаларын укреплять этет. Бир таблеткадан 3 жолу, 2 таблеткадан 3 жолу. Чоң рахмат. Гүлмира Коконовна, Жанат мырза, Жанара Денисовна, аскорбиновая кислотаны колдонсо болобу, жесе болобу? Бул боюнча сиздердин оюңуздар кандай? Аскорбиновая кислотаны чоңдор 1 граммдан 2 граммга чейин колдонсо болот. Жакшы угбай калдыңыз. 1 граммдан 2 граммга чейин бир күндө колдонсо болот. Максимальный дозировкасы ошо 2 грамм болот. Азыркы ковид учурунда менин кеңешим 1 грамм же 1000 миллиграмм бир жолу бир күндө же 500 миллиграмм 2 жолу ичиш керек. Анын жана дагы балдар боюнча айткым келет. Мен өзүм педиатрияны бүткөм. Азыр иштеп аткан жерим педиатриялык анестезиолог, реаниматолог. Мен өзүм эң негизгиси балдар чын эле 1 жаштан тышкары 18 жашка чейин жеңил оорушат. Ооруганда дагы гриппке окшошураак болуп оорушат. Ол акыбалда болгондор ал 1 жашка чейин балдар. Ошо жөнүндө дагы көп маалымат айткым келет, бирок мүмкүн эмки учурда андан кийин тамагын чайкалбай, мурдун промывание кыла албайт, чын эле 3 жашка чейин. Анда жанагындай аквамарис деген бар. Аквамарис менен чачып промывание кылса болот. Же менин коллегам
айтып кеткендей эле физраствор менен шприц алып туруп промывание кыласыздар. Жана тамак ооругандарга хлорофилип масляный деген бар. Ошону возрастына жараша 1 тамчы 5 тамчыга чейин тамызганда носоглотка, ротоглоткасына чейин орусча айткандай жетет ошо тамызган дарыңыздар. Чоң рахмат. Жанат мырза, барсызбы биз менен? Дагы бир суроо бар экен, ошол дарылар тууралуу эле, ошо аскорбиновая кислотадан сырткары антигриппин ичсе болобу дейт. Аритроцин деген дары бар экен, ушуларды колдонсок болобу дейт. Ошондой эле Жанат мырза, сиз жана башында айтып кеттиңиз, анализ на чувствительность деп, бул антибиотиктерге колдонулат деп, бул проба вы деп сурагандар дагы бар. Проба деп коет, бул эми баягы реанимацияда жаткан больнойлор антибиотик берилгенден кийин анын эмеси действиясы же начар болгондуктан, температурасы түшпөгөндүктөн буну кайра жана чувствительность антибиотик деп алыш керек. Эми бул убакыт керек буга, бул бир 24 саат, 24-48 сааттын ичинде гана даяр болот. Бирок эгер баягы температура түшпөй турган болот, түшпөй турса, ошого муктаж болот да. Бул ушундай дагы анда чувствительность кылыш керек. Балким анда башка антибиотик бериш керек деп. Бул эми баягы уже өтө оор акыбалда, пневмония башталып кеткен учурда жасала турган чара да. Чоң рахмат. Ошондой эле дагы бир суроолор бар экен. Баягы тамакты көп чайкасаңыздар болот деп атпайсыздарбы? Ошол тамак чайкаганда, тамакты көп чайкаса дагы тамак жешилип кургап калат экен дейт. Так айтып койсоңуздар, убактысы менен чайкаш керекпи? Кандай кылып чайкаш керек? Ошол эле учурда тузду да колдонсо болобу деп атышат, туз менен чайканганды. Жана ушуларга жооп берип койсоңуздар. Менин медицинанын кичине сырткары чыгып кетсек деле болот. Баягы элдик медицина деген деле бар. Мен мисалы жеке өзүм баягы кичине тамак ооруп баштаганда кочкордун тузу бар эми. Ошо менен чайкасам мага абдан мындай пайдасы абдан жакшы тиет да. Эртеси жатар чайкайм, эртеси кадимгидей тамак ооруганы, билинбей же ачканы жок болуп калат. Мен ушу менен өзүм да колдоном. Анан кимде мүмкүнчүлүк болсо байкап көрсө болот. Бул баарына жардам берет дегенден алысмын, бирок ар бир адамдын өзүнүн иммунитетине жараша же калыбына жараша көп нерселер бирөөнө жардам берет, бирөөнө жардам бербейт дегендей да. Рахмат, чын туура айттыңыз. Кочкор тузу деп ошо бизде дагы айрым учурда практикада колдонулат. Демек, муну бир күндө 2 эле маал чайкаса болот деп түшүнсөк болобу же 2? Мен эртең менен мисалы анан баягы жатаардын алдында бир чайкап коем. Биз өзүбүз дагы эми ошол оорулар менен аралашып жүргөндө өзүбүз да сактанабыз да, коркобуз мындай айткандан. Баягы өзүбүзчө профилактика дагы кылып турабыз да ар дайым. Температура кичине көтөрүлөт, эми температура жок, баягы орусча айтканда кичине озноб деп коет. Ошондо парацетамолду ичип коебуз. Бир таблеткадан 4 маал ичсе болот. Бирок андан көп ичкен болбойт. Бул да баягы боорго дагы таасирин тийгизет. Ушул жумалап ичкен болбойт деген мааниде да. Чоң рахмат. Ошондой эле Жанара Денисовна, жана сиз айтып кеттиңиз, ичиңизге жатыңыздар депчи. Бул көмкөрөсүнөн жатуу деген абалбы? Ушул тууралуу маалымат берип койсоңуз, көмкөрөсүнөн жатуу деп түшүнсөк болобу? Жанара Денисовна. Ооба, туура, көмкөрөсүнө жатуу. Даже реанимацияга түшүп калсаңар, абалыңар оор болсо, анда ошо прон позиция деп коет, көмкөрөсүнөн жатыш керек. Төш жагыңызга төшөктү же кичинекей төшөк же жаздык төшөйсүңөр. Ошон жаздыктын үстүнө жатасыңар көмкөрөңөрдөн. Бутуңарды кичине өйдөрөөк көтөрүп, ал бутуңардын алдына дагы жаздык койсоңуздар болот. Эң негизгиси ошо өпкөнүн области биз дайыма ойлойбуз ошо бет жагыстан, бирок көп
көп салмагы арт жагыбыздан болот. Биз жөн эле отуруп же аркабызга жатсак, анда ошо көп салмагы жабылып калат. Ичиңизге жатканда ошо орусча айткандай перфузионное вентиляционное соотношение. Кыргызча түшүндүргөнгө аракеттенейин. Дем алганыңыз оңоюраак болот. Анан ошо поражение 25%, 50-70% ар кандай любой процент болсо ошо дем алганга жардам берет. Силердин көп өпкөнүн салмагын силер жаппайсыңар да ичиңерге жатканда. Анан дем алганыңар жеңилирээк болот. Сатурация деп атабыз, насыщение, каныбыздын насыщениясы ошо ичибизге жатканда дагы кандын кислород менен насыщение болуп толгону жакшыраак болот. Чоң рахмат. Дагы бир суроо бар экен. Бул ушу акыркы жыйынтыктоочу суроолорубуздан бир эки суроону берели. 7-8 жума боюнда бар аял дейт, ал ковидтин белгилери дене мүчөсү ооруп атса эмне кылуу керек дейт. Негизи ковид оорулары тууралуу ошо белгилери болсо, ушу боюнда бар аял болуп турган болсо, кандай кеңеш бересиздер? Гүлмира Коконуна барсызбы, Жанат мырза? Эгерде боюнда 7-8 жума болсо, бул 2 ай уже баланын органдары өөрчүү мезгили башталайын деп калган. Буга эч кандай ашыкча дары бул мезгилде ичкенге болбойт да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча эгер температурамыз жок болуп, кыйналбай турган болсо, анда жөнөкөй эле чөп менен обычно боюнда барларга инсти чайды сунушташат. Же болбосо жөнөкөй эле үйдө чайды бал менен ичип гинекологдун көзөмөлүндө турасыз. Ашыкча дары болбойт. Эгерде температураңыз көтөрүлүп кетсе, анда бир эле антибиотик бар, кош бойлуу аялдарга зыяны жок. Аны гинекологдун көзөмөлү аркылуу ичсеңиз болот. Азырынча только оозуңузду чайкап, жүзүңүздү этият кылып, туура тамактанып гана ушундай болуш керек. Рахмат. Жана айтып кеттик башында суюктукту көбүрөөк ичели депчи, ошол суюктукка улуттук суусундуктар киреби? Мисалы жарма, кымыз, ушуларда ичсе болобу деген суроо келиптир. Кандай дейсиздер, болобу? Суусундук деген эми жалпы суусундук да, ошол мисалы үчүн морс, компот, чай, шорпо, жарма кире берет, ошонун баардыгы суусундукка кирет. Рахмат. Биздин дагы жыйынтыктоочу сурообуз катары ушу баардыгын кызыктырган суроо болуш керек. Ошону берип өтөйүн. Бир ооруган коронавирус менен ооруган адамда бул кайрадан грипп сыяктуу ооруй береби, же болбосо бул ушул боюнча жок болуп кетеби деген суроо келген экен. Бул боюнча сиздердин оюңуздар кандай, урматтуу спикерлер? Сиздерде кандай прогноздор болуп жатат? Ушул боюнча ар бириңиздердин оюңуздарды уккубуз келет. Жанат мырза, сизден баштасак. Германияда бул кайра кайтып келүү оорусу азыркыга чейин такталган элек. Эми бул баягы вирустун бир түрү да, бул вируска иммунитет бир бөлүнгөн убакытта эле кармалат. Андан кийин эгер бул вирус баягы мутация болуп кетсе, баягы грипп сыяктуу эле кайра эле ооруп калышы мүмкүн. Бирок азыркыга чейин бир да кандай случай каттала элек. Бирок кайра келип калышы мүмкүн деген коркунуч дайыма бар. Турат. Иммунитет ооруган адамдын ошо айткандай иммунитети бир убактылуу кандай кылып чайкаш керек, себеби бир убакытта кармалат, анан кийин кайра эле бул орусча айтканда бул жана убактылуу эле иммунитет деп койсо болот буну. Рахмат. Жанар Денисовна, сиздин оюңуз кандай? Сиздерде прогноз кандай болуп жатат? Россияда бул грипп кайра сакталышы мүмкүнбү же жоголуп кетиши мүмкүнбү? Вирус жаңы болгондуктан иммунитет боюнча маалымат аз.
Бирок бизде Үнүңүз чыкпай атат. антитела деген бар. Антитела Жанар Денис мына үнүңүздү эми угуп атат. Кечирип коюңуздар. Антитела деген бар. Иммуноглобулин G, иммуноглобулин M деп бөлүнөт. Биз даже отделенияда ооруган врачтар баарыбыз тапшырып көрдүк. 50%-тен азыраак ошо иммуноглобулиндер канда чыкты. Анан азыркы учурда где-то 1 айга чейин болушу мүмкүн деген маалымат болуп атат иммунитет. Бирок туура айтылып кетти, мутация болуп бат тарап кетип атат. Ошондуктан кайра эле оорушуңуз мүмкүн. Бирок азыркы учурда 2 айга чейин ушу иммуноглобулиндер бар болсо, иммуноглобулин М жана G силер мурда оорудуңар, анан ушу 2 айга чейин иммунитетиңиз бар болот деп маалымат бар. Чоң рахмат. Уруксат берсеңиздер, биз бардык суроолорго жооп бердик окшойт. Ушун менен биз вебинарыбызды жыйынтыктайлы. Алия Мээрим Жанакунова колун көтөрүп турат. Мээрим Жанакунова менден чыккан жок. Угуп атам. Саламатсыздарбы? Мен бир суроо берейин дедим эле. Өзүм бүгүн 4-күндө грипп болуп эле ооруп атам да. Бирок 2 күн кечке түшкүрүп, температура жок. Аткамын, анан таалхот ичип жакшы эле болуп калам. Кайра эле бирок башым ооруп, ага чейин 3 күн мурун башым ооруган болчу да, слабость болуп. Азыр ушу башым ооруганы басылбай жатат, бул денелерим баары ооруп атат да. Анан врачтардын жана кеңешин карап эмеге келбедиби? Аскорбинка ичип атам. Анан азитромицин ичтим да, ушул туурабы сурайын дегем. Анан эргоферон ичип атам. Мындай жөтөл жок, температура жок, слабость болуп атат да, башым ооруп эле, грипптей болуп эле атам да. Ошого бир кеңеш берип коесуздарбы? Рахмат. Рахмат. Урматтуу биздин катышуучубуздун суроосуна жооп берип койсоңуздар, спикерлер. Жаңы эле айтып кеткен белгилери боюнча, ичип жаткан дарылары боюнча кандай кеңештерди бересиздер? Жанат мырза, Гүлмира Коконовна. Мен айта турган нерсе баягы антибиотикти азырынча ичкенди кое турсаңыз деп айтат элем. Анткени температураңыз болбосо, бул баягы Кудай сактасын, бирок баягы пневмонияга жетелей экен. Ал ошон үчүн антибиотикти ичпей кое туруңуз, байкап туруңуз. Азырынча жанагындай симптоматическое лечение, башыңыз ооруса, ошо жана ибупрофен, парацетамол, көбүрөөк суу ичип, мурдуңузду чайкап туруңуз. Эгер температура көтөрүлө баштаса, ошондо гана антибиотик иче баштаңыз. Жана айтып кеткендей, эгер азыр антибиотик ичсеңиз, кийин бул антибиотиктин жардамы бербей калышы мүмкүн. Ошону үчүн сак болуңуз деген оюм да. Рахмат. Антибиотик деп сиз азыркы айтылган дарылардын кайсынысына басым? Азитромицин, биз бияктан азитромицин беребиз. Температура болгондо эле гана азитромицин бере баштайбыз. Рахмат. Гүлмира Коконовна, сизде кандай? Ооба, Жанат туура айтты. Ошондой эле могу эргоферондун доказательный эффективность жок, ал наоборот башка побочный эффект берип коюшу мүмкүн. Аны да ичпейсиз. Витамин С'ны иче бериңиз. Рахмат. Урматтуу биздин катышуучубуз суроосуна жооп алды деген оюм бар. Рахмат. Мына ушу менен биз жыйынтыктайлы. Биз бүгүнкү вебинарыбызды, менин оюмча бул акыркы вебинарыбыз эмес. Биз биринчи жолу гана көрүшүп жатабыз. Буюрса да кийинки жумаларда ушу онлайн платформа аркылуу, дайыма онлайн университети платформасы аркылуу дагы сиздерди кызыктырган, актуалдуу көйгөйлөрдү көтөрө турган маселелерди талкууламакчыбыз. Бардыгыңыздарга катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Мен дагы бир жолу айта кетейин, биздин спикерлерибиз Жанат мырза уулу Жанат Жапарбекович Германия өлкөсүндө ошо чыгып бизге бүгүн маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сизди дагы кийинки жолугушууларда күтөбүз.
сиз менен дагы жолугушабыз деген оюбуз бар. Ошондой эле Канат Ишенбек мырза өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп кетти. Сиздерге да чоң рахмат, чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле Россиядан бизге чыгып жаткан биздин мекендешибиз Жанара Денизовна, сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Гүлмира Куконовна, ошо Кыргызстанда учурда биз коронавирус менен баарыбыз күрөшүп, коронавирус менен ооруп жаткан адамдарды дарылап жаткан адистерибиздин баардыгына чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул дагы кийин сиздер менен дагы барлашабыз деген оюбуз бар. Ушуну менен жыйынтыктайлы. Баардыгыңыздарга ден соолук каалайбыз. Эртеңки биздин арабыздарда медициналык кызматкерлерибиз бар болсо, сиздердин эртеңки келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Урматтуу спикерлер, сиздердин дагы кесиптик майрамыңыздар кут болсун. Буюрса ошол баардыгыбыз ушул илдетти тезирээк жеңип, жакшы бакубат жашообузга кайтабыз деген үмүттөбүз. Эгерде Кол чаап коелу, спикерлерге кол чаап коелу. Кол чаап коелу баардыгыбыз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Эң негизгиси оорубаңыздар, оору сыркоодон алыс болуңуздар. Мындан ары дагы ушул коронавирус илдетине байланыштуу дагы кызыктуу темаларды биз көтөрүп, дагы платформадан жолугабыз деген оюм бар. Баардыгыңыздарга рахмат, катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат. Оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар. Кыргызстаныбызга чыдамсыздык жана ден соолук каалап кетерим. Рахмат. Ооругандар тезирээк сакайып, аман эсен бололу. Эмки көрүшмөйт деп. Рахмат, чоң рахмат. Баардыгыбызга пайдалуу болду деген оюм бар. Бул бүгүнкү биздин вебинарыбыз. Жакшы. Спикерлерге рахмат, баарыңыздарга чоң рахмат. Сиздерге дагы рахмат, уюштуруучуларга дагы чоң рахмат. Бүгүн ушундай бизге дүйнөлүк тажрыйба менен бөлүшүп, маалымат алганыбыз үчүн сиздерге дагы чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Рахмат сиздерге, рахмат. Абдан кызыктуу болду, рахмат.